жетиге кеттик эми. Жетиге кетели. Жетилерди жана башта айтып өткөндөй эле, жетилер руханий, жан дүйнөсү руханиятта жатат да. Булар жетисинде, 25-inde, 16-сында. Жетисинде, 16-сында, 25-inde төрөлгөндөр. Булар дагы 7, бирок 16-сы менен 27-син дагы деле башкача карайбыз. Анткени 1 менен 6 турат. Аны башкача карайбыз. Ушул үчөөнүн айырмачылыгы болуп турат. 7 нукура эле 7 болуп турат. Эми жетилер бул өзгөчө жандар. Жетилер келген жашоодо бизди аалам бар экенин, Кудай бар экенин, баардык нерсенин ээси бар экенин ушуну билдирип келген. Чындыгында эгер мындай ала турган болсокчу, анан бирок жетини биз түшүнө албай атпайбызбы? Жетилерди йогистер деп атпайбы? Йога бул өзү Кудай деп түшүнүшүбүз керек да. Йога бир ойго сыйгыс нерсе, бир баардык нерсенин ээси бар, эгем деп айтып атпайбызбы? Мунун баары эле Кудайга тиешелүү да. Ошол жактан каралат да. Эң негизгичи. Бизде болсо мен адеп аклап ушул жакта турат. Ал болбойт, мындай болбойт, антпеш керек, мынтпеш керек, адам болуш керек дегендер ошо жетиде да. А так жетилер ошо кризис трансформация деп атпайбы, трансформаторлор деп атпайбы, биздин аң сезимди оңдоо үчүн келген. Мисалы үч эмне болуп атат? Атеист болуп атпайбы, мен билем депчи, Кудай жок депчи, ишенгеним өзүм депчи, менин билимим деп атпайбы. А жети келип айтат да, каяктагы сен депчи. Жети ошону кыймыл эткенин билгизип турат. Что андай болбойт экен. Ошондо биз билишибиз керек да, 1-ден 9-га чейинки сандын өзүнүн энергиясы, өзүнүн жасай турган бизге эмеси бар экенин. Ар бир сандын өзүндө мамиле жаткан экенин билишибиз керек да. Байланыш жөн эле турбай калган экенин билишибиз керек да. Жети ушуну билдирет. Вот. А так жетилер мындай айтат да, жетилер чыныгы устат жетилер экен. Чыныгы устат жет экен. Неме деп коет, өзүнүн жумушунун устаты. Мисалы сизге бир нерсе үйрөнсөңүз, сиз бир нерсени үйрөнсө, жети бир нерсени үйрөнсө, үйрөнгөнүндөй кылат экен. Өзүнүкүн кошпойт экен, бир жерин кемитпейт экен. Ошондон муунга калып кете турган нерсе. Жана устаты шакиртине үйрөтүп атпайбы? Так ошондой шакирт жети болсо, өзүндөй алып барат. Перфекционист дейт да, өзүндөй кылып алып барат экен. Өзүндөй алып тапшырат. Мисалы 3 мен өзүм билемдикей кылып, ыңгайлуу кылып, билген жагыма жасап коюшум мүмкүн экен. Бир баары жакшы болот, кыла бер деп, ал мынтип коюшум мүмкүн экен. Ар бир сан, мисалы 8 батыраак бүтүрүш керек деп өзүнүкүн кылып коюшум мүмкүн. Ушинтип кылып коет экенбиз да. А 7 болсо, мисалы бүктөгөндү үйрөтсө, кийимди бүктөгөндү үйрөтүп койсо, так ошондой бүктөйт экен. Болду. Мындай койгонго да болбойт. Как есть. Ушул өткөрүп бере алат экен. Ошон үчүн устат экен да. Ушуну кийин профпотокто окуганда ушул жактан окудук да. А так биз жакшы түшүнбөй аттык дейм, бул кандай адамдар. Кандай түшүнүш керек? Мисалы үчүн жети мага аябай неме болгон да. Жетини аябай казгам да. Түшүнөй. Анан булар башкача адамдар, түшүнүш кыйын да. Мисалы бала тарбиялап атканда, баланын акылында такыр бир башка ааламда, башка бир дүйнөдө жашайт да. Анан биз аны антпейсиңби, минтпейсиңби деп тарбиялай берсе, бирок ал андай болбойт. Анын биягында башка дүйнө бар, акылында. Мисалы жети, билбейм азыр немеге тажрыйбага карап неметиш керек да. Жети деген баланы тарбиялап атканда, мисалы тамганы үйрөтүп атасың да. Күндө үйрөтөсүң. Жок. Калбайт. Мугалим сабак айтып, монтип айтып атат да, ошол калбайт. Так сандар калды, так бир нерсе калышы мүмкүн, көбүн эсе ал унутуп калат. Жок, калбайт. Эсте калбайт да, унутуп калып калат. А мисалы 1 же 3 баягы 8 чык деп айтканыңды окуп, жаттап, кайра айтып бере алат да. А 7де ушул нерсе жок да. Ошон үчүн аны дагы ошо баланы тарбиялаганда да ошого эметишибиз керек, карашыбыз керек. Анан таң кала бересиң да, булар мындай, бул эмне эле мындай депчи. Анан булар өлө харизматичный болот, бир энергиясы чыгып, башкача жарыкер болуп, бир өзүнчө бир башкача болуп турат да. Сизге жетини таанууңуз кыйын экен, Чындап экен. Жок, баардык сандарды эле таануу кыйын, пока адам өзүн тааныбайынча. Адам өзүн тааный баштаганда анан тааный баштайт да. Мындай деп кабыл алып, мындай мамилеңди өзгөртүп, анан деп баштайсың да. А так мындай да бүгүнкү күндө өзгөрүш керек, анан өзүңдөн башташ керек депчи. Сен өзгөрөсүң, мисалы
өзгөрөсүң, бирок эч кимди өзгөртө албайсың. Өзгөрсөң өзүң гана өзгөрөсүң. А биз ойлой беребиз да, мен мындай кылып, анан ага муну үйрөтүп, анан мындай кылып, анын жашоосуна мынтип атат. Эчтеке. Ал сеники эмес. Эч качан бирөөнү өзгөртө албайбыз. Өзүбүздү өзүбүз гана. Мисалы биздин акылыбызда мындай да, мен баламды же болбосо күйөөмдү же болбосо дагы бирөөнү же болбосо бир чогуш тешкен бирөөнү тагдырынты менен оңдой бергим келип кетет го, үйрөтүп. Жок. Мен өзүм муну үйрөндүм, сен да муну үйрөнүшүң керек, анан мындай кылышың, ал болбогон кеп. Болбойт. Өзүң өзгөргөн менен өзгөнү өзгөртө албайсың. Ал сенин колуңда эмес. Бардык нерсе өзүңдө. Мен да ошондой эле логикага салып, өзгөртөм деген нерселер менде жашай берет да, мен ошо. Жок. Көп проблема ошондон келип коюп коюм өзүмүзчү. Жок. Өз мисалы келгендечи. Ошондой биз ушу менен жашайбыз да. Ал мисалы көрүнгөн жагы, анын көрүнбөгөн жагы бар. Көрүнбөгөн жагы жанагыларда. Анын көрүнбөгөн жагында, мисалы биз мындай эле кабыл алабыз да, бул мындай деп эле анан жок, биякты карашыбыз керек. Анда 8-ге. 8-ге кеттикпи? 8дердин энергиясына келгенде булардын планетасы Сатурн. Кайра эле 8дер. 8 дачы 8-и, 26-сы и 17. 8-inde, 17-синде, 26-сында төрөлгөндөр булар 8 деген энергияны алып жүрөт. 8дер так. 8дердин жанында мындай, булар аябай контролдоп турушат да, так болушат, так. Мындай так деген нерсени биз эске алышыбыз керек да. Убакыт сааты менен, бардык нерсе өзүнүн орду менен дегендер да, мындай. Контроль бар да, текшерүү бар. Ушул энергия бар. Ушул иштеп турат. 8 саны тартылуу күчүнө энергиясына тартып турат. Материалдык нерселерди, бардык нерселерди тартып, чогултуп, жыйнап турган нерсе да. Бул деле кайра эле жана планетанын таасиринде, Сатурн планетасынын четинде мындай кольцо бар, магниттештирилген мындай кольцо. Ошол чаңды деле, чоңду деле, кичинени деле баарын тарта берет. Так эле ошондой 8де да ушул энергия бар. Ошон үчүн бардык сандардан ошо 8 деген санда жана материалдык дүйнөнү чогултат десе, биз ойлоп алып турсак, булар эле жана оокат кылган адамдар, калгандары оокат кылбаган эмес. Жок, булар баары жогун чогулта берет. Анткени баары керек деп. Ушундай да. Жана Плюшкин сыяктуу элестетип койсок болот да. Ошо. Анан буларда деле 26-сын өзгөчө карайбыз. Анткени ал жакта 2 анан 6 бар да. Булар 8дердей эмес, буларда жан дүйнөсүндө бир тынчтык бар. 26-сындагысын ала турган болсо, потому что ал 2 анан 6 деген сан болсо, 2 бул жумушартат, биринчи түшүнөт, а 6 болсо буларда даанышмандык энергия иштейт да. 6 санында даанышмандык, мудрость. Бул ошол жагына салат да. Ошондо бизден 8дердин айырмачылыгын көрсөк болот. Жок, мен андай эмесмин деп алып, общий жанагындай эле, бирок бөлүп караганда 26-сы ушундай болот. Эми 17-сине кала турганда бул жерде аябай 8дердей эле, бирок булар өзүн жылдыз көрсөтүп, мындай сыртка чыгып турат да. Мисалы 8 ичке тартып турбайбы? Могу мага үйгө керек, бул мага пайда керек, бул выгодно, не выгодно деп мындай, бул результат алып келет, мунун жыйынтыгын мен көрөмүн, көрбөймүн деп алат да. А 17де ал нерсе жок. Мен ана мени көргүлө деп ушундай мактанычтын нерсе энергиясы иштеп турат да. Мындай хаотично. Анткени 7 бар жерде жанагындай нерсе бар деп едик, мындай хаотичный нерселер бар деп атпайсызбы? 17-синде ушул энергия иштейт. 17-синдегилерди карасаң, бир убакта эле шумдук бай, мындай болуп турат, бир күндө эле жок болуп калат да. А 8де андай жок да, анда мындай иреттүүлүк бар. А 17-синде келгенде бир аз мындай өзгөчөлүктөр бар да. 8, 17, 26 болуп атпайбы? Мисалы 26-сындагы 8 токтоо болуп атабы? Токтоо, атырылбай, шашпай, жанагындай эле болсо деле, тотальный контролго шумдук болуп кетпесе деле, бир аз бар анда жумшактык. 17-синде жанагы кичине көйрөлүңдүк нерсе бар. Мени көргүлө, мен мына дегендей нерсе бар да. А 8 болсо так, мындай жесткий. Так, контролу, жыйынтыкты, пайдасы бар, пайдасы жок деп тарс ушинтип турат да. Ошо 8 бардык 8ге тиешелүү, бирок жана 2-8ден айырмачылыгы жанагындай. Ошон үчүн 17де ушундай тотальный контроль боло берет го. Тотальный контроль аябай, потому что ал 8дин энергиясын алып жүрөт. Бирок кичине мындай звезданутыйраак да, берки 8ге караганда. Беки 8 так мынтип турса, тигинде кичине мындай нерсе бар да.
хаачиштин жасаган эткен нерсесинде бир аз мындай кыйшык нерселер бар. Сегиздерде мындай финансист болушат, сегиздер ушундай мындай акчаны көбөйтүшөт деген барбы ушундай? Жок, ошо акчаны ирээтеп кармай алат экен. Мынтипчи, ата көбөйтүүчү энергияга 5 көбөйт алат, 36 жашка чейин фартовый деп коет. 36 жашка чейин ошо немени кармаш керек. Ага улам жанагы тез келген бакыт бар го, ошондой эле да, кыргызча айтканда. Алар ошо 5терге. 5ке көбөйтүүчү энергия болгондо 1ден 2ден 4 8 болуп кетип атпайбы? 8 иштеп туруп жетет жанагы нерсеге. Иштеп күжүр менен келет. Иштебей отуруп калып, мисалы, могу жерде 8 болсо, айлана тегерегиндегилер тынч отура албайт. Бирдеме эле боло берет. Аларды отургузбайт. Эмнеге кеч жаттың, эмнеге эрте турдуң, канчада келдиң, канчада кеттиң. Даже 8 бар балдарды карасаң деле, саат канча болду? 23:00, 22:00бү деп даже билбей жатып, ошо нерселерди эсептеп турат. Эсеби бар. Могу жерде өткөндө келгенде 2 бак турбат эле бирок айда. Буякта да сразу контроль. Бул ушинтип турат. Көбөйтүүчү бул жанагы сарамжалдуулугу болгон үчүн. Мындан пайда бар, мындан пайда болот деп турган үчүн. Ошентип кармайт экен да. Материалдык келген нерсени кармап, сактап, жоготпой жана плюшкиндей болуп көбөйт алат экен да. Могу необходимый нерсенин баары болуш керек. Башка кээ бир сандарда мындай, менин моунум бар, жетет ушу эле. Жок, мага бирөө болбойт, мындан 2 туруш керек. 8 ушундай нерсе бар да. Мындан 3 болуп туруш керек. Бир күндө мынча акча табылып туруш керек. Ушундай. Анан 8дер жанагы иштей берет. Иштеп жүрүп анан жанагыларды тартып алат экен да. Тартылуу күчү ошондон иштейт. Иштеп атып. Ошон үчүн 8дерге айтат, жок, сен иштебей, 7лердей бол. О Кудай, о жараткан, берүүчү сенсиң депчи, сен мээримдүүсүң деп Кудай менен байланышып анан алыш керек. 8 эмне кылат, мен иштеп атып жетем деп атпайбы? Берүүчү ким? Бир гана жараткан берет. Эгер сен бир жыл тимеле 360 күн иштеп деле күжүңдөп жүрөсүң да, кара жумуш жасап, күркүл эмне болдуң? Баягы эле сен болуп атпайсың. Ошентип өмүр бою өткөндөр бар да. Кээ бирөө мынтип алма түш деп эле отурбайбы? Так эле ошондой да. 8-те аш керек экен киши өзүнүн бүтүн ишке кириш керекпи? Ооба. Кичине өзүңдү кара деп туруш керек деш керек. Анан алар негизи творчество менен иштеш керек да. Творчество сайма сайганда. Анын мээси жанагы мындай болуш керек. Тети бутки эмне кыйшайып калды? Могул эмнеге ашыкча күйүп турат? Свет эмнеге күйдү эле? Дегенден кетип, жанагы бир ишмерлик кылган учурда алаксып кетет экен да. Могу мээни токтотот экен. Болбосо алар күнү түнү мээ иштей берет экен, шыкылдап элечи. Өзү билбейт. Бул эми энергия да ошондой. Ошон үчүн айтат да, баягы мээни эс алдырыш керек деп. Айтып эле жүрүшпөйбү? Мээсин эсептеп эткенде счет коет экен да. Ал уктап атып деле бир ишти бүтүрүп аткан болот. Биз эртең менен ойгонгондо мындай кылыш керек эле дейбиз. Ал болсо билет, бүгүнкү күндүк уже жанагы кайзен планирование ушуларда еще жасап майын чыгарган отурат. Еще тынбайт да, тынбайт, моментеле берет. Ошон үчүн мен айтат да, баягы 8дерде мисалы магазини бар болсочу, өзү пол жуйт, өзү эшигин жабат, өзү соода кылат, өзү эсептейт, өзү товар кылат, бүт өзү кылат. Эч кимге ишенбейт. Анткени андай кыла албайт да. Мисалы бир жетекчи го. Ага приказ бериш керек, сен аны жаса, сен муну жаса, мындай кылыш керек, андай кылыш керек, бүт. Ушундай. Жетекчи, энергия өзү эле иштеп атат. 8де жанагындай мен өзүм болуш керек, мындай болуш керек, мындай болуш керек, бул мындай кыла албайт, бул мындай албайт, ишенбейт. Анын баары эле жанагыда. Жашоо жок. Жок. Бүт өзү. Жетекчи, өзү пол жугучу. Өзү эшик кайтаргычы. Ишенбейт, бербейт. Анан 8дерди байкасаң, даже балдарды карасаң, сумкасын замогу жабык, баары иреттүү, ручкасы ордунда. Даже бала кызың бар болсо, ошондон байкап койсо болот да. Кийими ордунда иленип турган, сени дагы жака кой, бияка кой деп турат. Аны эч ким үйрөткөн жок, өзү эле.